Саламатсыздарбы? Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин Жалал Абад коллежинин КМТШ 0120 группасынын студенти Максатбек кызы Кызбырак. Машина и аппарат швейного производства сабагынан берген мугалим Мамажунусова Нуркан эжеге видео кайтарым байланыш. Тигүү машинасы кабып, тигүүнү өткөрүп жатат. Тигүү машинасынын үстүңкү жип туура эмес өткөрүлгөн. Үстүңкү жипти пайдалануу боюнча колдонмо сунуштагандай туура салуу керек. Кездеменин калыңдыгы үчүн ийненин өлчөмү туура эмес тандалган же ийненин түрү иштетилүүчү кездеменин түрүнө ылайыкы келбейт. Кездеменин калыңдыгы жана түрү үчүн жаңы ылайыктуу ийне салуу керек. Үстүңкү жиптин үзүлүшү. Ийне туура эмес орнотулган. Ийнени туура орнотуу керек. Ийне ийилген же бузулган. Жаңы ийнени орнотуу керек. Жип тигүүчү машинасына туура эмес өткөрүлгөн. Жипти тигүү машинасына туура орнотуу керек. Үстүңкү жип өтө катуу тартылган. Үстүңкү жипти созулуусун жөнгө салуу керек. Тигүү машинасында төмпөктөрү же түйүндөрү бар сапатсыз жип орнотулган. Же жиптер эки кургак ушундан улам морт кетет. Тигүү машинасында сапаттуу жиптерди өткөрүү керек. Астыңкы жиптин үзүлүшү. Туура эмес жип чөлмөк орнотулган. Чөлмөккө капкагына киргизилген. Чөлмөк капкагы тигүү машинасында челногуна киргизилген. Астыңкы жипти туура салуу керек. Экинчи, астыңкы жип өтө катуу созулган. Астыңкы жипти созулушун жөнгө салуу керек. Ийне сынат. Ийне туура эмес орнотулган же ийне кармагычка такалганга чейин орнотулган эмес. Жаңы ийнени туура же такалганга чейин орнотуу керек. Ийне ийилген же сынган. Жаңы ийне салуу керек. Ийне иштетилүүчү материал үчүн жоон же ичке, кездеменин түрүнө жана калыңдыгына ылайык келген жаңы ийнени салуу керек.